Mэрleri üsteleyim azыр. Мэрди тааныгандай деле болбой алдык го. Канча мэр алмашып атат. Мурда 2 күндө бир алмашып атты эле. Азыркын деле чында тааныбайт экенбиз. Атын билбейсизби? Азырынча билбейбиз. Кыргызстан боюнча иштеген мэрлерден бир деле мэрдин бир жарытылуу иштеген ишин көргөн жокпуз. Себеби кимдер тарабынан шайланып келет билбедим. Ар бир бийлик өзү келгенде эле каалаган адамын коюп коет экен, бирок чарбачыл, чыныгы ишин билген бир деле мэр келе элек буга чейин. Анан эми балбак байкени ошол мезгилдерде бир пандемияда эл менен болуп калды деп эле бир элдер бир колдоп кетти. Бирок ал адамдын деле иштегенге мындай бир көзү жетип ишти алып барган жок да, бир деле мэр. Азыркы мэр деле ошол эле системада эле олтурат. Кимдин адам экенин билбедим. Бир деле бир эл үчүн иштеген мэрди көрө элек. Борборубуз элементарный могул жолдор мына өзүңөр эле көрүп турасыңар, мынакей карасаңар. Жолдорун карагыла, суу ошондой болуп шалактап турат. Бир дагы элементарный тротуарлары оңолгон эмес. Жөп жөнөкөй тротуарлары 30 жылдагы нерсе ошол СССР мезгилиндеги наоборот бышыгыраак турат да, ошол бойдон турат. Анан кантип биз өнүгүп атабыз деп айта алабыз. Жаңы мэрдин атын билесизби? Жаңы мэрдин даже атын деле билбейт экенмин, түсүн деле көрбөп турмун. Ачыгын айтканда уже кызыгы деле жок болуп калды, келе берет, кете берет эле болуп калды да буларчы. Азыр эми жакшы эле өсүп аткан жагы. Мэрия жакшы ишке киришсе, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жакшы эле болчудай. Тазалык жагын эле албаса тазалык анча эмес эми. Могу тетиги Чүйскийдеги жоон эски бактарды алса жакшы эле болмок. Кары алай илгерки бактарда калган, ошолорду жашылдандырып жаңыртса деген ой эми биздин ойду ким угат билбейм. Мэрдин атын билесизби жаңы? Билбейм жаңы болгон мэрдин атын. Эмилбек Абдыкадыров. Эмилбек Абдыкадыров эми ордукут болсун эми, жакшылык эле болсун. Келе калганда эле сындап иш болбойт да. Акырындык менен иш нугу менен жылат да. Анан улам келген эменде асыла бергенде болбойт. Убакыт бериш керек дагы. Жарым жыл, 1 жыл иштейсиң, анан ошондо иштегенин натыйжасы көрүнөт. Атын билесизби мэрдин? Мэрдин атын билбейт экенмин. Мэрдин жумушу билбейм, эми кичинекей шаарды гүлдетип коюшуп атты эле го. Анча эмес го дейм. Мэрлер алмашып атат, бирок инфраструктура алмашпай эле ошол бойдон. Элге мындай условия жок да. Бир жактан бир жакка барайын десең көп убакыт кетет да, мисалчы. А башка шаарларда болсо билесиң да, что 15 минут 20 минутта барам депчи. А бул жактан ошентип барайын десең 1 саат, жарым саат, андан да көп болуп кетет. Жаңы мэрдин атын билесизби? Жок. Эски мэрлер билем. Чын айтсам мага анчалык деле жакпайт. Кени мен Бишкекке келгенден бери көп эле жыл болуп калды. Ошол эле өскөн карасак жаратылыш, ошол эле көк жашылдандыруу эмеси аябай эле начар да. Ошол домдор ошол бойдон эле турат, эски бойдон. А ошол тротуарда дагы деле ошол бойдон турат да. Анчалык деле эмесмин, ыраазы эмесмин. Жаңы мэрдин атын билесизби? Жок. Билинген деле жок. Байкалган жок дейм. Байкалган деле эчтеке. Атын билесизби жаңы мэрдин? Абдрахмановпу, эми Абдраимовпу, кандай? Билбейт экен. Жаңы мэр башталганы жакшы башталып атат, Кудайым буйрса. Жанагындай нелегальный салган үйлөргө эме кылып атат. Эми буйрса дальше көрөбүз да. А так везде азыр мусор көп. Базарлардын жанында жыйналбай калып атат. Жакшы шаарыбыздын ишин эми жакшы эле кылып койсо жакшы эле болот эле. Ушул главный вопростор ушулар. Анан мореки транспортный жактары. Ушунан дагы көрөбүз да, жаңы мэр буйрса башталган жакшы башталып атат. Жаңы мэрдин атын билесизби? Билбейм. Жакшы эле иштеп атат го дейм. Мисалы канча деген жолдор жасалып атат. Менин оюмча эң биринчи эле көңүл бура турган нерсе бул тазалык экен да. Мен өзүм жакында эле мына 2-3 күндө Москвага жүрүп келдик да, 3-4 күн жүрүп келдик. Ошол жерден келгенден кийин кадимкидей биздин шаардын кандай десем кир экендиги билинет экен да. Ошон үчүн мен каалайт элем да, ушу биздин шаар таза болушун, ушу тазалык жакшы иштесин. Биз мэрге кайрылат элем да, эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, ушу тазалыкка жакшы көңүл буруп, ошол жакка көбүрөөк акча бөлүп, биздин шаарды таза кармаса дейм да.